Динара ким? Акын жана оюнчу. Жакшы жубай, мыкты кызматкер. Динара эжеге чындыгында кандай айтсак жарашат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди Динара Мамбетакунова менен тааныштырууну деле кажети жоктур. Анткени атын атаса куду сүйүнөт дейт. Динара Мамбетакунова дагы биздин төрүбүздө бүгүн конокто. Динара айым, куш келипсиз. Сиздин албетте жанагы аткарган ырларыңыз, сүйлөгөн акыл кептериңиз, аны менен катар алып келген буюмдарыңыз дагы өзгөчө. Бирок буюмдан мурда мен сөздү сиздин балалыгыңыздан баштагым келип турат. Динара Мамбетакунова кичинекей кезинде кандай эле? Бала бакчага барган кезде русская песня чепуха выступает Динара деп туруп өзүм айтып анан өзүм ырдачу экенмин. Өзүңүздү чакырып өзүм айтып туруп ырдачу экенмин. Анан эле баягы бала бакчага келген ата эненин баары кол чаап эле жыргап эле ушинте берер экен. Биринчи класска барганда дорогие десятиклассники деп кетип аткан бүтүрүүчүлөргө сөз сүйлөп турмун. Аны деле мен азыр билбейм, эсимде жок. Анан куттуктайм деп, ушу чаңкылдасам мени сүйлөтүп койсо керек. Анан сүйүнүп келатыптырсың дейт. Апам иштен келатыптыр. Анан ай, эмне болду балам десе, мен ушинтип сүйлөбөдүмбү деп ушинттиң дейт. Анан кой балам, ушундай кубанып атат. Оюнчук дүкөнгө алып кирип бир нерсе алып берейинчи деп анан дүкөнгө алып кириптир. Алып кирсе карай калып эле Рябинушка деген тиги 12 клавишасы бар пианинону көрсөттүң дейт. Анан аябай ушуну алып бериңиз деди дейт. Анан эле баягыны алып бердим дейт. Үйгө келип эле чийип жөжөлөрүм деп эле ырдап баштадым дейт баягыны. Анан ай алдыңнын бирин билбейм мен. Кантип ырдап атасың десе, билбейм деп сүйүнүп дейт. Аңгыча атам келип, кой буга гармошка алып берели деп, эки эле кырдоомда, эки эме гармошканы барып эле алып келип берди. Анан бая гармошканы алып алып эле ахахай курбумай деп эле анан ырдайсың дейт. Көрсө бая ичимде толуп жаткан бир Кудайдан берген бир дарамет ушинтип ташып атыптыр. Ар бир бала бир башкача ааламды элестетет да. Туура. Сиз апаңыз тууралуу кандай сөздөрдү айткыңыз келет? Апам өтө токтоо, өтө назик, бир үнү катуу чыкпаган эне. Ушу 4 балалуу болуптур. 4-өбүздү тең ошо жана айтып атпаймынбы? Алдыңа кетейинден башка сөзүн уккан жокпуз. Бир үнүн катуу чыгарган жок. Бизди аяп, кызматын жасап, эртең менен биз турганда бут кийимибиздин баары тизилип, кара май менен майланып калчу. Ушуга чейин кызматын жасачу экен. Азыр ойлосомчу, ошондон бери бизди мындай аздектечү экен. Анан бизди аябай аячу экен. Кийин биз чоңоюп, иштеп, 106 болуп калган кезде ар кимибиз ар жакта жүрдүк да. Мисалы мен Ысык көл зонасында иштеп калдым. Берки балдар нарында иштеп жүрдү. Бишкекке доктурга келсе, срочно операция болосуз дептир. Анан бирибизге айтпай туруп чоң операцияны өткөргөндө өтө чоң. Жашыруун. Анан кийин биз угуп алып чурулдап келдик да. Ай, эмнеге анттыңыз апа, окуй. Жок дегенде жаныбызга туруп, оозубузга суу тамызбайт белек десек. Койгулачы балам. Эгерде андай күн болуп кетсе, паспортумда адресим турат дейт. Анан силерди эмне кылам? Баарыңар тиги жакта, биякта иштеп атсаңар, чурулдатып, мына аман эсен көзүм тирүү калды деп, ошол апам бүгүнкү күнү мына 86 жаш кутман курака келип отурат да. Анан апамдын балдарга төккөн мээриминин дагы бир орчундуу жерин айткым келет. Менден кийинки иним чоң комузчу болгон, армиядан көзү көрбөй келген Данияр Жунус деген инимди. Ушу апам былтыркы жылга чейин жанында жандап, комузун кошо көтөрүп алып, Самара Токтокуновадан окуп, чоң комузчу кылып, иштеп, жанында көлөкөдөй болуп, жандап жүрүп, кызматын кылып, мына былтыркыга чейин апам жанында жүрдү да, мындай укмуш адамды, мындай укмуш энени мен чын эле жолуктура элекмин да. Бирок бүгүн апалардын темасы болуп аткандан кийин ошо апама арнаган менин оюмду ушул чакан бир ыр менен окуп берейин. Айтыңыз. Аздектеп өстүргөн бөпөлөп, апамдын болсо экен жашы көп. Турмушта туурга консок да, турабыз дагы эле эркелеп. Картайып калса да кымбатым, келтирет сөздөрдүн кылдатын,
араңдан кыбырап жүрсө да аткарат балдардын кызматын. Апакем булагы өмүрдүн, ардагым жыргалы көңүлдүн, ак таңым дүйнөгө нур төккөн, акшамым чырагы төрүмдүн. Апакем төгөнбөс ыр экен, аскадай керемет сыр экен, артынып тагдырдын оор жүгүн, асылдай апакем пир экен, асылдай апакем пир экен. Ай, баракелде. Керемет саптар. Динарайым, эми сизден алып келген өзгөчө буюмуңуз. Ушул тууралуу дагы бир ушкай кеп айтып кетели. Анткени телекөрүүчүлөр да күтүп турса керек. Бул эмне деп? Бул эмне деп? Мен билишимче бул жанагы кадимкидей эле кийим тигүүчү машина, туурабы? Ооба, кол машинке. Бул кол машинкеден канчалаган кийимдер тигилип, ал кийимдердин ээлери мен ойлойм ушунчалык бир сүйүнсө керек. Ал тууралуу дагы айта кетиңиз. Бул машинеге канча жыл болду? Бул машинени апам мындан 67 жыл илгери турмушка чыкканда тиги себин бере элек экен. Анан апам менен атам кыш куюп, ылай кечип, үй салышыптыр. 1 жылдан кийин үйгө кирген түлөө менен себи кошо келиптир. Ошондо ушундай бир тарыхы бар да. Анан ошол себине ушул 66 жыл илгери тайенем ушул коланы берген экен. Мынакей. 66 жыл болду. Апам айтып калат, мени менен тең карып келатат, айланып кетейиним деп, ушинтип сулап, сыйпап ушинтип калат. Сизге дагы сонун кийимдер тигип берсе керек эле бул машинкени. Албетте. Советтер Союзу мезгилинде биз мектепке форма, фартук кийчүбүз. Ошол форма, фартуктун баары ушул машинка менен тигилген да. Кара фартук, ак фартук, эски муун апалар билет. Чекесин бүйрүп, оборка кылып, кебирине тор салып, анан үйдөгү терезе пардо, дасторкон, майлык суулук, баягы бүт тиричиликке керектүү оокаттын баары ушу менен тигилер эле. Курама, курак төшөктөрдү ушуга тигип алып, анан бириктирип, ар бирибизге арнап жууркан жасап, аларды тигип, анан кийин мага ушул сеп алып келерде дагы апам ушу кыжымы жууркан төшөктүн баарын ушу менен тигип, өзүнүн мээримин, энергетикасын ага кошуп туруп, анан жана буюм тайымдын баарын ушул машинкасы менен жасаган экен. Динарайым, сиз курама курак десеңиз эсиме түшүп кетти. Менин бир досум жана апалар жана жоктон бар кылган асыл зат эмеспи? Ооба. Бир досум бул жактан шаардан жанагындай бир аз бир анча-мынча жерлери жыртылган жынсы кийип барыптыр. Анан жынсы кийип барып эле бир күнү таппайт экен. Таппай ары карайт, бери карайт, жок. Анан каяка кетти экен деп эле жанагы тапчанда отурса, жанагы жынсысы курак болуп төшөктө турат экен да. Анан апасына айтып, апа мен жынсым десе, балам жыртылып калган экен, курак кылып тигип салдым деп. Анын сыңарындай сиздин апаңыз дагы ушундай курактарды кураган экен да. Динарайым, эми сиздин жалпы аял затына, сиздин эжелериңизге, карындаштарыңызга, апаларга айта турган бир куттуктоо кебиңиз болсун. Рахмат. Мен эми өзүм 40-тын кырында апа болдум. 40-тын кырында? 40-тын кырында. Анан ошо ар бир апа өзүнүн баласына мээримин төгөт экен. Былтыркы жылкы ушундай таберик буюм деген иш чарага келгенде кайненемдин самоорун алып келдим эле. Быйылкы жылы мына апамдын машинкасын алып келдим, таберик. Анткени самоорго от татытып чай кайнатсак, ошол кайненемдин, биздин апабыздын энергетикасы келип турат да, кадимкидей. Ал эми bundan дагы так ошондой жылуулук, эмгекке тарбиялаган бир багыт, ушунун баары мындай сезилип турат экен. Мен өзүм апа болуп, ошо балага арнаган мээримим, тилегим баяндалган Ананайым Динайым деген ырды жаздым эле. Динайым бул кызыңыздын аты? Кызымдын аты. Мен Динармын, кызым Динайым. Ошол кызыма дагы арнаган тилегим бар эле. Ошол ырда айтылган ар бир сөз биздин айымдарга дагы бир ыр белек болуп, гүлдесте болуп берсин деген тилек менен бардык айымдарга, асыл затка жакшылыктарды, жакшы маанайды тилеп,
өзүмдүн автордук чыгармамды аткарып берсем деген ой менен аябай сонун болот. келдим эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда Динара Мамедокунанын өзүнүн калемине таандык автордук Динайым деген чыгармасы жалпыңыздарга гүлдесте болсун. Карылып, көрсөк экен жыргалып, болсун бек кылылайым, бектен солук сурайым, багын ачып ыйман бер, бажырайтып чырайым, ал пештейби сансайын, акылдуу болар дайым, аман жүргөн аяйым. Аттарың бар аргандай, атасына эркектай, тепеш менен чыймыке, тайынеге бөжөбай, болсун бек кылылайым, бектен солук сурайым, багын ачып ыйман бер, бажырайтып чырайым, ал пештейби сансайым. Апасынын бөжөгү, кыздардын шириниби, көңүлдөрдүн өзөгү, болсун бек кылылайым, бектен солук сурайым, багын ачып ыйман бер, бажырайтып чырайым, ал пештейби сансайын, акылдуу болар. Al beşteydi sansa